10 принцип. Демек, реклама бизнесте ким утат? Ким утат деген суроого жооп, биринчи баштаган эмес, аягына чыккан күчтүү иштегендер утат экен. Негизинен көп адамдар менен сүйлөшүп отурсаң, бизнес жөнүндө сүйлөшүп отурсаң, эмнегедир алар ойлошот, ким биринчи баштаса ошол утат деп ойлошот. Көпчүлүк учурда андай эмес. Эч ким жасабаган ишти жасасам, эч ким алып келек товарды алып келсем, мен утам деп ойлошот. Ооба, эч ким алып келбеген нерсени алып келсек, бизде шанс бир аз көбүрөөк болот. Жана бизде рынок чоңураак болушу мүмкүн. Бул бирок пан или пропал дегенде 50%. Эгерде эч ким алып келе элек болсо, эч ким ал кызматты сунуш кыла элек болсо, балким бул жерде бир нерсе бар болушу мүмкүн. Балким аны эч ким албайдыр жана анын базары жоктур. Ошол жооп болушу мүмкүн. Балким ал чындап эле анын базары бардыр. Көптөгөн адамдардын проблемасы бардыр ал боюнча. Ошол боюнча суроо талап бар болушу мүмкүн. Биринчи болуп алып калышыңыз мүмкүн. Экөөнүн бирөөсү. Аны сиз жасап көргөндө гана билет экенсиз. Көпчүлүк учурда андыктан ал лотереяга окшогон нерсе экен. Болсо болду, болбосо болбоду. Өзгөчө сиз бизнести эми баштап атсаңыз, биринчи бизнесиңиз болсо, же экинчи, үчүнчү бизнесиңиз болсо, бизнеске акча сала турган акчаңыз көп болбосо, жана сиз 5 жыл, 10 жыл күтүүгө даяр эмес болсоңуз, анда сизге биринчилерден болуп баштаган бул невыгодно экен. Анткени ал сиз базарды билбейт экенсиз да, болобу болбойбу билбейт экенсиз. 5 жылдан кийин түшүнүшүңүз мүмкүн, болбойт экен. 2 жылдан кийин убактыңызды кетирип, ошончо күчүңүздү, акчаңызды кетирип анан түшүнүшүңүз мүмкүн экен да. Бул боюнча ишенбесеңиз интернеттен кирип башка бизнесмендердин дагы сабактарын көрүп чыгыңыз. Чындап эле ошондой да. Бул мен атайын алдап аткан жокмун бул жерде. Тескерисинче сиз бизнести эми баштап аткан болсоңуз, мурунтан сатылып жүргөн, мурунтан адамдар алып жүргөн нерселерден баштаганыңыз жакшы экен. Анткени сизден акчаңыз тезирээк чыгат экен, тезирээк натыйжа көрөт экенсиз. Жана кардарлар уже даяр бар экен да. Болгон аларды ошол сиз алып калышыңыз керек экен. Болгону сиз бир суроого жооп беришиңиз керек экен. Алар сизге эмне себептен келиш керек деген суроого гана жооп беришиңиз керек экен. Ошол карата сиз сунуш жасашыңыз керек экен да, эмнеге алар келиш керек деген суроого. Жана бизнесте мына көрүп атасыз, аягына чыккан күчтүү иштегендер утат экен. Ушул рекламанын негиздерин, буга чейинки принциптерин эске алып, күчтүү реклама кыла билгендер, өз кызматын, тейлөөсүн жакшы уюштура билгендер, жакшы иштей билгендер утат экен да, көпчүлүк учурда тескерисинче экен да. Андыктан анан сиз жаңы бизнести баштаганга караганда, жаңы продукция же жаңы кызматта менен баштаганга караганда, сиз мурун болуп келаткан кызматты кылсаңыз, бул жерде сиз бир чоң какой-то фирманын же дүкөндүн кандайдыр бир бөлүк базарын алат экенсиз. Ал үчүн ал кичинекей эле базар болушу мүмкүн. А сиз үчүн бул нормально, жакшы болушу мүмкүн да. Ошентип анан сиз ийгиликке жете баштайт экенсиз. Анан кийин сиз акчаңыз бар болгондо, убактыңыз бар болгондо мындай $10,000 жоготуп коюуга же $2,000 жоготуп коюуга же $100,000 жоготуп коюуга даярмын. Мен эч нерсе эмес. Болсо болду, болбосо болбоду. Мен рискке барган даярмын дегениңизде анан сиз эч ким алып келе эле кызмат алып келип көрсөңүз болот. Же MLM тармактык компанияда айтышат, сен биринчи болсоң утасың деген нерсе бар. Биринчи болуп уткан аракет кылып көрсөңүз болот. Ито мен канча болуп көрдүм, биринчи болгон аракет кылып көрдүм. Ошолордун канчоосу жабылып кетти, канчоосу болбой калган толтура мисалдар бар. Ага караганда мен болуп аткан продукция менен иштедим, ийгиликке жеттим да. Себеби менин опытым жок эле анда. Кийин опытым барда деле мына жасап көрдүм. Опытым барда жасаганда деле эмне болду? Кайсыдыр бир бизнестер болуп кетти, кайсы бизнестер болбой калды да. Бул жердечи бул пан или пропал да. Экөөнүн бирөөсү же болот, же болбойт. Жасап көргөндө гана билет экенбиз. Андыктан мен сизге кеңеш бермекмин, эгерде сиз бизнес жолуңузду эми баштап аткан болсоңуз, анда итак эле болуп аткан ишти жасаганыңыз жакшы. Ал эми сиз эч кандай бизнесте такыр эле опытыңыз жок болсо, эмнеден башташыңызды билбесеңиз, анда сиз тармактык маркетингге келгениңизде туура болот. Анткени сизди үйрөткөн адам бар, сизге даяр офис бар. Мына биздин компанияда иштесеңиз деле, менин командама келсеңиз, менде даяр офис бар. Даяр үйрөтүүчү системабыз бар. Сиз анын баарын өзүңүз жасап отурбайт экенсиз. Же ким жасайт? Бизде система жок. Мен жасашым керек, эми өзүм жасашым керек. Качан жасадым деп убактыңыз кетпейт экен. Мен даяр кылып жасап берип коём. Адам чакыруучу атайын системабыз бар. Даяр система да. Ошону пайдаланып, болгону өзүңүз үстүңүздөн иштеп отуруп, өзүңүздүн жолуучулардын сапатын жакшыртып отуруп, көптөгөн жолуучулардын санын жасап отуруп, ийгиликке жетсеңиз болот экен. Анан могу сүрөттө көрүп атасыз, мына аягына жеткен деп атабыз. Мына кимдир бирөө кичине каланы таштап койду. Кимдир бирөө мына сүйүнүп казып атат. Акырына чейин казган адам утат экен, акырына чейин жетпеген адам утпайт экен. Реклама ишинде да, бизнесте да ошондой экен. Лидерликте дагы акырына чейин чыккан, көп убакыт бою жасаган адам ийгиликке жетет экен. Ошон үчүн мындай болушу мүмкүн, сиз кандайдыр бир айталы ишти баштап коюп, фабрикте деле бизде ошондой эле болгондор толтура. Көптөгөн адамдарга биздин продукцияны реклама кылып коюп кетип калышты. Бирок биздин кийинки келген кардарлар, консультанттарыбыз ошол кардарларды алып атышат. Ошонун бири, мисалы үчүн менин иним дагы фабрикке жаңы келгенде, мен фабрикти сунуш кылсам оңойлоп алып атышат го деген да. Неге дегенде уже билип калышкан да продукцияны. Фабриктин сапаты жакшы деп аткандар болуп атты. Бул жерде ошондуктан таштап койгон эмес, биринчи болуп баштап, биринчи жетишип калган, эң биринчи эч ким жасай элек жасап калган эмес, аягына чейин чыккан мөөрөйдү алат экен натыйжаны. Ал көпчүлүк жерде ошондой, бизнесте деле, жашоодо деле ошондой экен да. Кимдир бир кайсы бир кызды, мисалы үчүн бирөө достошуп аракет кылып, кыз кылып сүйлөшүп, достошууга аракет кылышы мүмкүн. Бир эки аракет кылып таштап коюшу мүмкүн. Кимдир бирөө аягына чыгып ошону үйлөнүп, ошол менен бирге жашап калышы мүмкүн. Бул көп болуп эле жүргөн иш. Дагы бир мисал, сиз
базарда көрөлү, мына базарда контейнерде сиз кийим кече сатып атасыз дейли, кандайдыр бир башкача кийимдерди алып келдиңиз, жакшы сапатта же принцесс менен айырмаланат, бирок ошол эле кийимдер элдер алып жүргөн, элдер илгертен эле кийим алышат. Ошол эле кийимдер балким бизде кандай бир жок эмес, бизде бар кийимдердин арасынан изюминкасы бар, кандайдыр бир нерсеси бар да, ошондой нерсе алып келе баштадыңыз, джинсы дейли. Алып келип атасыз, сиздин кардарларыңыз келип көрдү, кийип көрдү, жакшы. Бир экөөсү алды, көпчүлүгү албай эле кийип көрүп, анан жакшы экен деди. Кимдир бирөө баасын укканда чочуду. Эми изюминкасы бар товарлар бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн, ширпотребке караганда. Анан кийин кимдир бирөө кийип көрдү, анан жакшы экен. Ичинен айлык болгондо алат экен, дагы көрөм, дагы келем деп коюп кетти. Сиз ишенбедиңиз, дагы келесиң келбейсиң билбейм дедиңиз. Арадан ушинтип 1 жума, 2 жума өттү, көптөгөн адамдар кийип көрүштү. Соода аз болсо да болду, бирок көп болбоду. Өзүн өзү актай элек дейли. Контейнериңиздин арендасынан да чыга элек дейли. Анан сиз ойлошуңуз мүмкүн, соода болбойт окшойт, жаап кетер окшойм. Андан көрө кеттим кайра чыга деп. Жаап туруп кетип калдыңыз. Бир айдан кийин эмне болот? Бир айдан ошол контейнерге ошо кийип көргөндөр келип, ошол жерде бар эле досум, ошол жерде мына көрсөң жакшы джинслар бар экен деп. Ээрчип келди, сиз жабыксыз. Дагы бирөө келди, ошол жерде болсо эле деп карап таппай, ошол жер биле деп өтүп кетти. Кимдир бирөө айлыгын топтоп келип алганы келди, келсе жоксуз. Ушинтип сиздин бизнесиңиз жок болду, сиз айтышыңыз мүмкүн. Кыргызстанда же ушул жерде же дегиде бизнес менин колуман келбейт, же Кыргызстанда болбойт, жана башка деген сөздөрдү айтышыңыз мүмкүн. Кимдир бирөө аягына чейин иштеп, 1 жыл бою такай бизнесинин үстүнөн иштеп отуруп, 2 жыл бою иштеп отуруп, ийгиликке жетет экен. Андыктан сиздин дайым эсиңизде болуш керек экен. Кызмат жана товарлар акырындык менен раскрутка болот экен. Кызмат жана товарларга адамдар акырындык менен көнө баштайт экен. Көнгөндөн кийин алар ошол товарды жакшы көрүп, кайра алгысы келе баштайт экен. Визаж, мисалы үчүн сиз визажистсиз же чач жасайсыз, же маникюр жасайсыз, ошондо деле ошондой болот экен. Сиздин кардарларыңыз акырындык менен көбөйөт экен. Бирок бүтүп отура бербеш керек экен, өзүнөн өзү көбөйөт деп. Албетте сиз мүмкүн болушунча көптөгөн адамдарга сунуш кылып, рекламаңыз кайра болуп туруш керек экен. Көптөгөн адамдарга сунуш кылып турушуңуз керек экен. Талыкпай, улам жаңы кардарды чакыруу жолунан иштеп турушуңуз керек экен. Ошондо гана акырындык менен көбөйөт экен. Ошондо деле сиз бир айда кардарларыңызды көбөйтүп ала албашыңыз мүмкүн экен. Команда, группа дагы ушинтип акырындык менен көбөйөт экен. Мына башында 5 киши болушу мүмкүн, 3 киши, анан акырындык менен 10 киши, анан 20 киши, анан кийин көп болуп, мына 1000 киши, 2000 киши боло баштайт экен, же 5000 киши, же 10000 киши боло баштайт экен. Кардарларыңыздын жана консультанттарыңыздын жана партнерлорыңыздын саны ушинтип көбөйөт экен. Бул жерде да ушинтип чыдап иштей бериш керек экен, акырына жеткен гана ийгиликке жетет экен. Бул боюнча сиздерге биз орус ишкердин окуясын айтып бергим келет. Орус ишкери бир убакта бир нече жигиттер ушинтип сухариктерди пакетке салып сатсак болот деп жасап көрөт экен. Дүкөндөрдө акырындык менен өтөт экен. Анан караса көптөгөн муну чоңойтуш үчүн анан спрос талап көбөй баштайт экен. Бирок көптөгөн оборудованияларды алыш керек болот экен. Акчасы жетпей кыйналышат экен. Кыйналып, жетишпей, кадр жетишпей, элдерге айлык төлөй албай ушинтип кыйналышат экен. Акча түшөт экен, бирок бизнестин өзүнө кайра кетип калат экен. Анан кимдир бирөөлөрүнүн ошо иштегендердин бирөөсү айтат экен, мен мындайга болбойт экен, мен келечегин чөтө көрбөй атам, мен кеттим. Андан көрүп Москвага иштегени кетет экен, торговый агент болуп иштейт экен. Өздөрү мурун ошо торговый агент болуп иштеген балдар экен да, продукты боюнча тармагында иштеген балдар экен. Россияга кетип калат экен. Анан тигилер дальше иштей берет экен. Анан ушу баш жасап атканда бирок айткандар болгон экен, силер туура эле жолду тандадыңар. Чет өлкөдө ушинтип пакеттерге салып, аттарды коюшуп, сыртына ат коюшуп, өзү бренд кылып жасап сатышат. Атактуу брендтер да бар арасында дейт экен да. Туура эле кылтасыңар, ушинтип сатышат чет өлкөдө. Бизде деле бул жаңы нерсе, бирок барып өнүгө баштайт. Арадан убакыт өтөт экен, арадан 5 жыл, 10 жыл болуп, бул марка Россияда эң атактуу, эң күчтүү сухариктер базарында эң күчтүү фирмаларга айланат экен. Ал фирманын аты Кириешки экен. Кириешкиди угулай жүрөсүз, мына. Чындап эле СНГ мамлекеттеринде лидер да. Базарда лидер, Кириешки сухариктердин рыногунда лидер, эң көп сатуучу компаниялардын бири. Анан бирок ошол жигит азыркы күндө Кириешкини көрсө, көңүл айланат экен, ишинен тызылдайт экен, аябай аттың кылат экен да. Кириешкини көргөндө ал кайгырат экен. Аны көргүсү жок экен да мындай арканда. Мына андыктан аягына чыккан адам ушундай болот экен. Сиз дагы дал ошондой болбош үчүн өз бизнесиңизде аягына чыгыңыз, ийгиликке жеткүүгө аракет кылыңыз. Эртең келечекте ошол сиздин атаандаштарыңыз болобу, коллегаларыңыз болобу, сиздин командаңызга келген адамдар болобу, алар ийгиликке жетип, чоң ийгиликтерге жетип сахнада айтып атканда, сиз иши кылса тызылдабаңыз. Азыр тем более интернет өнүгүп атат, интернетке ал чыгып калса, сиз дароо эле аны көрөсүз. Ошондо тызылдап калбаш үчүн сиз аягына чыккан аракет кылыңыз. Баштадыңызбы аягына чыгып, ошол кетип калгандарды тызылдата турган натыйжага жетиңиз деп кеңеш берейин. Мына негизинен сабагыбыз бүттү. Эми биздин мындан кийинки сабактарыбызда көрүп чыксаңыз болот. Демек, жеңил сатуу сабактары канткенде сатуудан рахат жана пайда көрсө болот. Азыркы учурда сатуучу бул өтө вакансия көп, сатуучу дегенде иш оңой табасыз. Башка тармактарга табышыңыз кыйын болушу мүмкүн, бирок продавец консультант требуется деген жарыяны тез көрүп турасыз. Бул сабагын сиз үйрөнүп алсаңыз, сиз дайым ишсиз калбайт экенсиз, дайым иш болуп турат экенсизде. Ал эми дүйнөдө эң көп акча тапкандардын көпчүлүгү бул профессионалдуу сатуучулар экен биринчиден, экинчиден эң күчтүү бизнесмендер, алар сөзсүздө сатуу ишин жакшы билишет экен, андыктан алар бизнести да уюштура билет экен да.
Дүйнөдө эң бай адамдар булар бизнесмендер, билесиз. Ал эми сиз бизнес курам деген максатыңыз бар болсо, анда сөзсүз сатуу сабактар сизге пайдасы тиет. Жана биз менен иштешип отуруп, сатуу сабагында практикадагы алсаңыз болот экен. Ал эми сиз аны өздөштүрүп алсаңыз, көптөгөн адамдарга үйрөтүп отуруп, өзүңүздөр чоң команда куруп алып, чоң бизнес куруп алсаңыз болот экен. Магашоп. Баштапкыч тепкич сабактарын көрсөңүз болот экен. Жана кийинки сабагыбыз бул группа команда түзүү негиздери. $10,000 алып келчү группа команданы кантип түзсө болот сабагын көрүңүз. Баштапкы тепкич бул дагы. Муну сиз көрүп, сөзсүз түрдө үйрөнсөңүз болот экен. Биздин кийинки сабактарда көрүңүз, практикада жасаңыз. Бул реклама негиздерин болсо, кайра көрүп, улам кайталап мээңизге сиңирип турсаңыз, жана аны практикага киргизсеңиз, сиз сөзсүз түрдө мен ойлойм чоң ийгиликтерге жете аласыз. Жана $10,000 алып келчү группадагы командадагы түзө аласыз деп ойлойм.